Кутман таң барыңыздарга, таңкы регион сіздермен кайрадан түз эфирде. Саат 8-тен 9-га чейин 1 саат аралыкта сіздермен кызыктуу маектер күтмөкчү. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Таңкы регион сіздермен бирликте болмокчу. Бир эле түз эфирде эмес, бизде Facebook'тан, Instagram'дан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Кызыктуу маектер жана кызыктуу коноктор менен бирликте бүгүн түз эфирде баштамакчыбыз. Кутман кымбаттуу көрөрмандар, кайрадан сиздер менен жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү күнүңүздөр жемиштүү өтсүн. Бүгүн бизде абдан кызыктуу маек болмокчу, анткени бизде өзгөчө конок бар. Ал ким десеңиздер, тааныштырып өтөйүн. Green Clinic аттуу клиникада пластикалык хирург болуп иштейт. Андан тышкары улуттук госпиталда пластикалык микрохирургия бөлүмүндө да эмгектенип келген Маматов Улукбек Кубанычович болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Кутман таң. Таң эртегенде келип алдыңыз, эл журт менен амандашып алсаңыз болот. Кутман таң, саламатсыздарбы? Сиздин пластикалык хирург деп тааныштырып калдык. Пластикалык хирург жана аны деген жалпак тил менен айтканда оңдоп түстө. Оңдоп түстө. Ошол жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңиз. Пластикалык хирург бул бизде ошо көбүнчө кайра кабылына келтирүү ошо бөлүмүндө эмеси башталган. Пластикалык хирургиянын жаратылышы. Калган кош кат чыгаруу, кайра бетти тарттыруу операциялар эми бул эстетика жагына кетет. Анан ошо пластикалык хирург өзү негизи эки бөлүмгө бөлүнөт. Биринчиси ошо кайра кабылына келтирүү, авариядан кийин же бир онкологиялык операциядан кийин же сууга же электр ожог болгондон кийин. Экинчи бөлүмүн ошо эстетикалык жагына кетет. Дал ушул пластикалык хирург болуп канча жылдан бери эмгектенип келесиз? 2018-жылдан бери. Ошондо бул окуу жайды биздин кыргыз эли жеринде эмгектениңизби же чет өлкөгө барып көбүнчөсү ошол жактан окуп анан кандайдыр бир тажрыйба алып анан келет го? Биз ошо окуу жайды Кыргыз медакадемияда, Кыргыз государственная медицинская академия, Акунбаев атындагы 6 жыл ал жерде общее лечебное дело деген факультетинде окугам. Андан кийин Мамбет Мамакевич атындагы улуттук хирургиялык центрде 2 жыл ординатураны окугам. Андан кийин улуттук госпиталда ошол айта кеткен микрохирургия бөлүмүндө дагы 2 жыл дагы ординатура окугам. Эми азыр дагы научный боюнча дагы 4 жыл окууда да жүрөбүз, аспирантурада. Ошол клиникада да иштейт экенсиз, жеке клиникада? Жеке клиникада дагы иштейбиз. Green Clinic. Ошо биздин директор, биздин устатыбыз ошо Тукешев Султан Конокбекович. Ошо жеке клиникада дагы эстетикалык операциялар жасайбыз. Ошол эстетикалык операция деп калдыңыз. Азыр Кыргызстанда кайсыл операцияны көп жасатууну каалашат? Кыргызстанда биз азиат болгон үчүн көбүнчө кош кат чыгаруу. Жаш кыздар кош кат чыгаруу үчүн келишет. Жашы мындай өтүп калгандар, уже более 50дөн өткөндөр уже ашыкча терилер алдырып. Ошо көздүн астында да шишиктерди кетириш үчүн. Бунун операциянын аты блефаропластика деп айтылат. Үстүңкү же астыңкысы. Көбүнчө ошол операцияга көп келишет. Сиз ошо мамлекеттик клиник эмеде больница деп коелу, клиникада да бир частныйда иштейт экенсиз. Ошонун айырмасы кандай болуп бөлүнөт? Себеби жекеники азыркы жекеге көбүнчө кайрылып калыштыбы же биздин улуттук больницаларга кайрылып калышты? Улуттук отделение, улуттук госпиталда отделенияга эми ал жерге травмадан кийин кеп келишет. Ал жерде дагы күнү түнү экстренный дагы служба кылышат. Биздин да коллегалар албай колдоруна жаракат алгандан кийин колдорун кесип алып, манжалары жулунуп кетсе, ошол жерде микрохирургия деп айтылган үчүн микроскоп менен ошонун баарын тигебиз. Эми эстетикалык операция ал жерде жасалбайт. Эстетикалык операциялар ошо жеке клиникада, Green Clinic'те жасалат. Дал ошол операциядан кийин пациенттер канча убакытта калууна келишет? Мындай деп айтсам болот, бул абдан мындай жакшы суроо. Канча реабилитация, канча убакыт дегенде, эми
1-2 жумадай катуу шишийт. Анан 1 айга чейин орточо шишиктер кетет. Анан полный восстановление, реабилитациясы 6 ай. Бул теринин өзүн атайын эме деп коет, стадия рубцевания деп коет. Ошол стадияны өтүп келгенче 6 ай өтөт да. Негизи 1-2 жумада шишиктер, катуу шишиктер уже кетип калат. Ошондо телебурчуларга кызык болуп калмаш керек. Бир терини же майынбы, же этинби алып коесуздарбы? Көздүкүн болобу же кандайдыр бир дененики болобу? Мисалы ошо кош катты айта кетсек, ашыкча терини алабыз. Аны эми операция учурунда атайын инструменттер менен өлчөп алабыз. Өлчөп канча тери алсак болот, канча болбойт деп. Майды болсо грыжаны, аны да карап ашыкча болсо алабыз, туура порциясын. Көп албайбыз анда. Кээде кезде болот, бир какой-то бир зонага жетпейт май. Ал жерге ашыкча жеринен алып туруп кошуп коебуз. Ошо кош кат деп калдык. Кош кат жасаткандан кийин канча бир убакыттан кийин кайра жасатыш керекпи же ал өмүр бою ошондой боюнча калабы? Бул дагы абдан жакшы суроо. Бул дагы жакшы белгилеп кеттиңиз. Кайра жасалбаш керек негизи. Кош каттын формасын биз чыгарабыз. Кош кат формасы бар болсо деле бизде азиаттарда бош да, мындай алы жок да. Ошон үчүн үстүдөн тери тез түшөт. Ошондой болбош үчүн биз кош каттын формирование деп коебуз, жасайбыз ошонучу. Мындай жалпак тил менен айтканда мындай каркас, крыша. Аны жасагандан кийин ал форма эме көп жылга чейин жетиш керек. Анан аял кишиде эме процесс старения болот, климакс келет, бунун баары түшөт. Тери түшөт, гравитация менен өйдөдөн ылдый түшкөндө кайрадан эле блефаропластика эмес, кашты тартырыш керек, же бетти тартырыш керек. Анан блефаропластиканы кайра жасатыш керек деген ал башка суроо уже, может быть, коррекция керек, может, моменттерди кичине алып коюш керек, ашыкча терилерин болду. Ошол бойдон калыбына келсе ошол бойдон жүрө берет турат да. Бизде мындай бар эмеспи? Динде бул бир бөлүктү алганга да жооп берет дегенчи. Сиз ошондойлорго кантип карап анан уктуңуз беле? Же ошондойду билип туруп адамдарга кеңеш берип, же албай эле коюңуз, же алсак болот деген кеңешти бересизби? Эми кеңешти суроо динге кандай жатат десе, эми бул адамдын өзүнөн да. Биз эми ошо окуп жүргөндө динге байланыштуу мен окубайбыз. Эми хирург деген хирург. Допустим, бир жери воспаление болуп ириңдеп атса, кесип алыш керек туурабы, аны калтырбаш керек да. Зубнойго деле баргандай, тиши жок болсо имплант койдуруп атышпайбы? Ошол суроону өздөрүнө бере берсин да. Бизге келген бейтап пациент даяр болсо, психологиялык жактан, моралдуу жактан даяр болсо, жасап беребиз биз. Бул суроону өзүнө бериш керек да. Сиз ошого даярсызбы? Деп ооба. Эми ал даярсызбы демес, биз деле көрөбүз аны, сезебиз. Пациент даярбы, даяр эмеспи? 1000 суроо берип, же мындай ыңгайлуу эмес суроолорду берсе, биз деле сезебиз даяр эмес экенинчи. Анткени биз жасап берсек деле кийин шишиктер тараганда башка жагынан деле комплекс таап чыга берет да. Мен бул жагында жасатып бергилечи, мындай өзүнө өзү мындай тойбойт да. Ошон үчүн психологиялык жагында мындай биз байкап коебуз. Сиз ошо кардарылар келген кезде кеңеш бергенде канча убакыт бересиз? Консультацияда ар кандай кээде 5 мүнөт эле жетет, кээде жарым саат көбүнөн подробно адамдын психологиясына байкап, ооба. Жакшы экен. Дал ошол пластикалык операциянын коопсуздугу жөнүндө айта кетсеңиз. Так, коопсуздугу жөнүндө эмне конкретизируйте. Коопсуздугу мындай ооруп калбайт же бир кандайдыр бир кээбирөөсү болот да. Сиздер наркоз менен жасайсыз эмеспи? Ошол наркоздон ойгонбой калабы же ойгонобу деген сыяктуу кесип ушундай берет атасызбы? Эми бул жагымдай ошол эле мындайча айтканда, мисалы бирөө жасатам деп келди, анын анализ алып, эми ден соолугуна карап анан жасайсыздарбы? Ооба, сөзсүз түрдө. Консультация учурунда баарын түшүндүрөбүз, кандай анализдер тапшырыш керек. Эми блефаропластикага местный наркоз, общий местный наркоз. Ал жерде
кандын общий анализ крови деп коет, гепатиттерди текшеребиз, ВИЧ, РВ, сахарды текшеребиз, ошолор. Уже общий наркоз менен операция жасала турмас, ал жерде полностью тело эмени, организмдин баарын текшеребиз. Гормондордон бери бутунда кан тамыр, жүрөгүн, өпкө жүрөгүн, консультацияны кардиологдон өтүп келишет, сосудистый хирургдан өтүп келишет. Анан негизи бул плановый операция болгон үчүн аябай жакшы изилдеп, обследованияны жакшы өткөрүп, бир жеринде воспаление болуп же давлениясы болуп атса, аны жасабайбыз операцияны, дагы леченияга жөнөтөбүз. Бул экстренный помощь эмес да, плановый. Сиздердин клиникаңыздарга бир эле айымдар эмес, мырзалар кайрылганда болобу? Мырзалар деле көп келишет. Көбүнчөсү эмнени жасатышат мырзалар? Мырзалар мурун жасатышат, ошол эле кош каты түшүп калса, ашыкча тереси түшүп калса, уже машина айдоочулар болсо, мындай обзор анча көрүнбөйт деп, ошондо ашыкча терисин да жасатышат. Ичинде майларын деле алдырышат, ошондой көп эле жасатышат. Көбүнчөсү кош каты жасатып турбу, Кош каты көп жасатышат. Астында да шишип калат, мешок болуп. Ошо эл менен иштейм деп, ошо астында көп жасатышат. Дене түзүлүшкө көңүл бурсак, көбүнчөсү кимдер кайрылат? Көбүнчөсү азыр сиздерден байкасам, дененин кандайдыр бир бөлүкчөсүн алып коет экенсиздер. Мисалы ашыкча салмактуу адамдарды десек. Ооба. Эми өтө деле ашыкча салмактууну албайбыз. Эми алар өздөрү да жакшы диета кылып, гормондорун туралап, анан келиш керек да. Анан ошо төрөгөндөн кийин ичинде фартук болуп калат. Ошолорду ашыкча кылып алып берип коебуз, ашыкча болсо. Анан капталдарында май болсо, ошону деле алып берип коебуз. Негизи көбүнчө ошо эме 20-дан өйдө ошо кайрылып башташат. Ошондо ашыкчаларын алып коет турасызбы? Сиз ушул багытка кайсыл жол менен, кандай себептерден келип калдыңыз? Себеби хирург болуш үчүн дей турган бир суроо жаралат эмеспи? Бул хирург болуш үчүн эме көп нерсе айтып бериш керек, бирок кыскасы билем, атам да врач болчу. Ошол да себепкер болду окшойт. Анан кичинекей кезимде эле ошо хирургияга кызыкчумун. Хирургияга кызыгып, ошо журналда операция кылып аткан хирургдардын сүрөттөрүн көрөрчү экенмин. Мен апам айтып берет, ошону көрөрчү экенмин. Анан ошентип хирургияга кызыгып кеткем. Анан пластикалык хирургияга дагы ошо аппендицит болуп келишет го. Аппендицит болуп келгенде ооруп атса дагы, жаш кыздар суранча да, эми шрам кандай болот депчи, ооруп, сокур чеги чирип атса, ошо шрамына переживать этишчи, сарсанап алышчу да. Анан ошондо таң калдым да, эми аял киши ошондо комплекс болуп калат экен да, шрам болуп калса делечи. Анан мен ошол улуттук госпиталдан Мамакеев атында косметический шов тигип, ошо кыздарга мындай билинбесин деп тигип берчим да. Ал жерден экстренный помощь да, операцияны тез жасап, башка операцияларда барындай жакшы кыймылдаш керек да, тез ошончо да, мындай шашпай ошолорду тигип берчим. Анан ошондо таң калгам да. Мындай внешность биздин көп эмеге жооп берет экен да. Өзүн кийин комплекс болуп калбаш үчүн, өзүнүн качество жизни деп коет го, ошол влияниясы чоң экен да. Ал үчүн пластикалыкка кызыгып кеткем. Ошондо сиз жана билинбесин деп тиктим деп атпайсызбы? Ошонун анын да окуусу барбы же өзүңүз эле бир себептерин издедиңизби? Анын деле окуусу бар, анын деле биз ошо пластикалык хирург болуш үчүн биздин эле Кыргызстанда эмес, жана биздин чет өлкөгө көп чыгып, ошол жерде Россияга, Казакстанга жана башка өлкөлөргө барып, ошол жерде үйрөнөбүз. Башка хирургдардын кандай эмне техникасы бар, кандай биздин жаңы кандай аппаратура колдонушат, ошонун баарын ошо үйрөнүп келебиз. Конференция, конгресстерге барып, мастер-класстарга барып. Ошо көбүнчө мастер-класстар чет өлкөнүн кайсыл тарабында болот? Себеби ал жакта бизге караганда көп өнүккөн деп айтышат. Бизге ошо жакын эле Россияга, центрге деп, ал жерге деле көп келишет. Ошо Россияга көп барабыз да. Анан айта кетейин, бизде жайында көлдө дагы бир экинчи конгресс өткөрдүк. Көп өлкөдөн пластикалык хирургдар келди. Бразилиядан келишти, Кореядан,
Турциядан келишти, Россиядан келишти, Казакстандан, Португалиядан да келген хирургдар болду, алыс жерден көп келишти. Буну уже экинчи жолу өткөрүп атабыз. То есть биздин уровень, биздин мындай алдыда деп айта алам да. Ошол пластикалык хирургдар канча убакытта бизге тегиз жайылып калды? Себеби биринчи башталганы башкачараак, анан айтып атпайсызбы? Башка чет мамлекеттерге барып окуп, аяктан билим алып, анан өзгөртүүлөр болдубу ошонун арасында? Өзгөртүүлөр аз деле болот, сөзсүз түрдө. Албетте. Канча жылдан бери десек, эми азыр бир 2012 же 2014 баштап келип атабыз да, пластикалык жагынанчы. Активно, аябай мындай жакшы мындай алдын ала жакшы эмелерди билип, мындай чет өлкөдө кандай аппарат колдонсо биз да ошону алып колдонгонго 2010 бери активдүү. Ага чейин келсек, Кошкат ошо Союз убагында деле жасалчу. Союз убагында кайсы убакта жасалчу? Биздин мамлекетте бар беле ошол нерсе? Бар болчу. Блефаропластика, глазной хирургдар көп жасашчу. Ошентип эле илгери эле жасашчу жакшы эле. Ошо Кошкат деген көзгө зыяны тийеби же тийбейби? Жок, көзгө тийбейт, ошону көп сурашат, анткени Кошкаттын ашыкча териси түшкөндө блефарохалязис деген диагноз болот. Ашыкча тери түшүп, наоборот, көздүн зрениясы түшүп баштайт. Ошол үчүн глазной хирургдар блефаропластика деп операция ойлоп табышкан. Буну пластикалык хирургдар ойлоп тапкан эмес, глазной хирургдар, көз докторлор ойлоп табышкан. Ошон үчүн бул жерге медициналык показания да бар операция жасаш үчүн. Болот деген. Ооба, анткени зренияга наоборот ачык көрүп, жарык көрүп калышат. Ал ушул бетке жасалган операцияда мисалы шрам калып эме кылат деп атпайсызбы? Ошол бетке кантип шрам калтырбай кыласыз? Бетти тарткан операцияда маскирующий кулактын алдынан, кулактын артынан көрүнбөйт, чач жактан. Мындай эме көрүнбөйт да, операция болгон издери билинбей калат. Калбайт. Ошон үчүн кулактын түйүнөн тартырып турасыздар. Кулактын артынан мындай бекитип жасайбыз да. Тартылабы, ичинде майлар алынабы? Жок, бетте майлар көп деле алынбайт, тартылат. Тартылат. Ошо сиздин алгачкы операция жасаганыңыз. Алгачкы айымдардын бир сулуугуна сулук кошкон күнүңүздү эстейсизби? Кайсы күнү жасадыңыз эле, кандай жасадыңыз эле, кандай ой санаңыз болду? Кандай сезимдер болду эле? Андай моменттер көп. Эми мындай эле айтып коеюн кыска эле. Бизде кыздар келет, Кошкатта жок. Кошкатта жок кыздар келет. Мындай консультация келгенде дагы жабык, мындай көп сүйлөшпөйт, бирок мындай ички сезими мындай караганда желаниясы чоң да, жасаткысы келет. Анткени мындай жаш кыз болуп, мындай өзүн ачыла элек дагычы. Анан жасайбыз, Кошкат жасайбыз, шишиктер тарайт, бир айдан уже башка адам да. Башкача, даже басканы, турганы, күлгөнү башкача. Бир айдын ичинде адам өзгөрөт. Бир айдын ичинде орточо шишиктер, дагы жарым жылдан дагы шишиктер тарайт, дагы сонун болот. Ал дагы өзүнө уверен болуп, жумушунда дагы өзгөртөт, башка жумушка кирип, мындай карьерный рост болот дегендей. Андай моменттер көп. Анан ошол бат результатка жетким келет деп келгендер дагы болобу? Мисалы сиз 6 айда өтпөйсүзбү? Кээ бири 1 айда эле жок, мен ошентип сулуу болуп калам деген ой менен деле келет болуш керек. Келишет да, бир эми аны туура түшүндүрөбүз. Бул эми медицина, бул хирургия. Шишиктер көп кармап калышы мүмкүн, ар кимдики ар кандай. Кичине мындай сабыр керек деп түшүндүрөбүз. Анан жок, ага да жок, мага только ушундай десе, андайлар жасабайбыз. Ошо мероприятияңар өтсүн, же свадьба болобу, же той барасыңарбы, же бир собеседование, андан кийин аны шашпай жасаш керек да. Сиздерге кайрылгандан кийин, сиздер операция жасагандан кийин, сиздерге канча убакытта келип туруш керек көзөмөлгө? Операциядан кийин эртеси күнү бир осмотр кылабыз. Андан кийин бир жумадан жип чечебиз. Анан бир айдан кийин контрольный осмотр. И негизи 2 жыл бизде мындай биз менен контакт болуп туруш керек. Суроо болсо бизге жазып, сурап же келип туруш керек 2 жыл ичичи. Ошо бир жумадан кийин, бир айдан кийин бир келишет.
анан жарым жылдан бери келип койсо болот. Ошондо бир айда бир келгенде эмнесин байкап көрөсүздөр? Шишегинби же жанагындай сиз айткандай шоптор алгандан кийин кандай бир айдан кийин эмнеге чакырабыз? Бул дагы баягы стадия рубцования деп айтып кетпедимби? Ошого кирет да. 30 күндөн кийин стадия прочного рубцования деп коет. Ошо биз жасап шрамдар, берчтер тартып баштайт. Ошол тарткан моментте биз бир айдан кийин көрүп калышыбыз керек. Кандай тартып атат характеринчи. Мүмкүн может дополнительно бир мазь же гель жазып беребиз. Ошон үчүн жөндөн жөн эмес, айтылган эмес. Бул именно стадия рубцования менен байланыштуу да. Бир айдан кийин ошону көрүп калышыбыз керек. Сиздерге клиникада чектөө болобу? Канча жаштан өйдө операция жасаганга болот? Албетте эстетикалык операцияга уже 18 жаштан өйдө. Эми бул жерден да айта кетсем, психологиялык жактан жана моралдуу жактан даяр болуш керек. 25ке чыгып деле, анан 18ге чыккан экөөнүн эки ою башкача болушу мүмкүн, настрой башкача болушу мүмкүн. Бул жерден жеке только консультациядан биз суроо берип, ал суроо берип, ошол жерден анан билинет да. Даярбы, даяр эмеспи, биздин операциядай жардам береби, биздин бейтапка же кайра эле ошого токтобой дагы кетеби, ошону биз билишип коюшубуз керек да. Ошондо бунун баардыгы кайсы жеке клиникада өтөт? Бул жеке эстетикалык операциялар жеке клиникада өтөт, Green клиникада. Кош кат жасаткандардын көп басым жасап калдыңыз. Менимче мунун суммасы, баасы кандай турат? Арзаныраакпы же кымбатыраакпы? Эми мындай да, бизде кыскасы айтсам биз 25 000 сомдон өйдө деп айта алам да. Ошондой да. Эми негизи пластикалык операция кымбат эле болуш керек. Эмнеге анткени мындай операцияга уже мындай бюджетти жакшы кармап, өзүнө уход кылган адам келиш керек да. Мындай өзүнүн акыркы акчасын чогултуп, эми кыйналып келген кереги жок. Ал ошентип кыйналып анан эстетикалык операция жасатып туруп, мен дагы эми кыйын болуп кетем деген ой менен келсе, тоже адашат. Ошон үчүн өзүнө үй бүлөсүн полный жакшы карап, балдарын карап, анан өзүнө көңүл буруп калышат го, ухаживать. Ошол моментте келсе, жакшы болот да. Ошон үчүн эми пластикалык операция кымбат эле болуш керек деп ойлойм. Анан башка жактан туура эмес кылган операцияларды, башка бирөөнүн ишин сиздер оңдоп, жакшыртып берген ошондой пациенттер дагы келишеби? Андай пациенттер деле болот. Эми ал жерде да тонко караш керек, туура эмеспи деген. Бул жерде мисалы бузуп койгондор бар эмеспи? Ал жерде азыр айта кетем, бирок туура эмес, туура деп мындай эле байкаш керек. Ал териге карап. Ар ким тери ар кандай, негизи азиаттардын териси өтө калыңыраак. Же европалыктардан аларкы жукараак, биздеки калыңыраак. Анан ошол характер рубцования деп койбодумбу? Ошону да караш керек. Анан бузуп коюп эми азыр могу нитевой деп дагы мода болуп кетпедиби? Ошол операциядан кийин көп келишет да. Салондордон жасатып, жип менен эле тартып. Эми алар анализ жок жасашат. Экинчиден ошол терини кеспейт, жөн эле жип менен ичине салып туруп байлап коет. Ошолорду ондогон учурлар көп эле. Сиздерде ошол ондогон учурлар көп эле дейсиздер. Сиздер дагы бир кайрылуу болдубу? Ушундай сиздер айткандай бир салондордон үйрөнчүктөр жасап атып, сиздерге бир сиздерге эмес, дегиле бир эл журтка зыяны тип атат деп бир кайрылууңуздар болдубу? Азыр 2000 калп айтпасам 2022 жылы ошо Минздрав менен, анан биздин ошо устатыбыз менен Султан Конокбекович менен комиссия түзүлүп, ошо салондорго барып рейд жүргүзүлгөн. Текшерилип, кандай жасалат, эмне жасайсыңар, кандай укол менен, негизи кандай лицензияңар бар, мындай косметологический вмешательствогачы. Ошого мындай бир рейд жүргөн да. Ошону жакшы эле азайган, анан азыр деле бар да. Азыр деле бар, ошентсе деле токтошпой жасап атышат эми. Бул эми адам ошо биздин элибизге үчүн эле да. Жасаткандан кийин бизге оңдотконго келгенде ошону эми акчанын кызыкчылыгы алжак арзан биринчиден, экинчиден 5 шрамный дейт. Ошо менен алданып бара беришет да, анан өкүнүшөт, бекер эле барыптырмын депчи. Кош катты жана жип менен тартып койгон бул ден соолукка да кандай
терс таасирлери бар? Ден соолукка ошол көздүн ичинде мындай биз слойду алып, слой менен жасайбыз да. Ошол жерде кысып коет. Кан тамырларды, нервтерди кысып коет да. Майда кан тамырлар. Анан берч болуп калат. Ошол берч кысып, дальше дагы кысып көзүнө дискомфорт алып келе бериши мүмкүн. Ошондой дагы бар. Анан эң дагы жаман ошо гепатиттер текшербей жасайт да. Инструменттер дагы обработка кылынбайт. Анан Кудай сактасын ошол гепатиттер дагы чугуп кетип атат да. Анткени кандай инструмент менен жасаганы, кимге жасалгандыгы билинбейт. Силерге ушул өзүңүздөрдүн ушул жеке клиникада лабораторияңыздар барбы? Анализдерди чыгарган? Бизде лаборатория бар, анализ алып, анализ чыгарат. Анан ошо инструмент жуугандагы өзүнчө отдел бар. Полный инструмент өзүнчө чыланат, чылангандан кийин жуулат, жуулангандан кийин дагы чыланат. Анан кийин атайын аппаратка салынып, ошол жерден жуулат. Ошол жерден стерилизация болот. Ошондо кепилдик бересиздер. Ошо эмеден нормалдаштыруу, полный стандарт менен жасалган. Сиз ошо жеке клиникада жалпы иштеген канча убакыт болду? Green Clinic, негизи Ошо Green Clinic'те. Green Clinic'те 2023 сентябрдан бери эле. Сентябрдан. Жеке клиника менен биздин мамлекеттик бейтапкананын айырмасы сиз үчүн? Жеңилдик, оор жактары? Эми жеңилдик, оор жактары мамлекеттик госпиталда бересиздер да поток чоң, көп. Ал жерде жаш баласы да, карысы деле бар. Экстерный дагы бар, жаңы эле колун кесип келген. Ал жерде ызы чуусу көбүрөөк, шумно просто. Анан эки жерде тең эле бирдей эле мамиле. Жакшы карап, бейтаптын баарын эле жакшы болуп кетишин каалайбыз. Жеке клиникада бир аз комфорт, анан кийин жеңилирээк. Ал жерде плановый болгон үчүн анализдер текшерилип алынып, мындай пландаштырып, например, бүгүн 4-күн болсо, 4-күнгө 3 операция, 5-күнгө 2 деп ошондой пландаштырып, улуттук госпиталда келе берет. Күнү 24 саат. Түнү дагы негизи Кыргызстан боюнча бир эле ошол бөлүм. Ошон үчүн башка биздин региондордон да көп келишет. Сиздердин ушу бир күндө жеке клиникада канча операцияга даярсыз? Анткени адам дагы жан дүйнөсү менен даяр болуш керек да. 2 же 3 операция. 2-3 операция. Жалпысынан көзгө же денеге болгон денеге болсо бир күндө бир. Бир күнгө бир. Кошкат? Кошкатка бир 2-3. Ошол негизи өзүңүздүн жеке клиникаңызды ачайын деген ниеттер барбы? Ниеттер жеке клиника поканда ой келе элек, бирок азыр өзүмдүн опытымды да курчтап, мындай ошо чет өлкөгө көп барып да жаңы операцияларды үйрөнүп, кандай техника менен кылат, ошондойду ошого көп эме да, цель ошол да. Жеке клиникага пока андай ой келе элек. Жеке клиника ачып коюш деле кыйын, бирок өзүңдү курчтап, өзүңдүн ошо опытыңды алган эң баалуу деп ойлойм да. Дагы билимиңизди жогорулатып, дагы бир жаңы бир жаңылыштарды окуп бүткөндөн кийин Кудай буйрса тилеңиз орундалат деген ниеттебиз. Сизге чоң ыраазычылык, таң эрте келип бизге кызыктуу маек куруп, анткени биздин телекөрүүчүлөргө да абдан кызык болуп жаткан болуш керек, себеби азыр ар бир экинчи аял заты ошо кошкат жана бир аз дискомфорт болгон денесин алдыргысы келип жаткандарга жакшы кеңешиңиз, бир аз жакшы бир кеңешиңизди андан кийин кабыл тилеңизди айтып кетсеңиз болот. Аял затына. Ооба, кеңешим ошо эң биринчиден өзүңүздү сүйүңүздөр, өзүңөрдүн үй бүлөңөрүңөрдү, анан ошол моментте мындай ашыкча тери байкап же боенгондо ошо мындай кандай десем, көп эле ошентип келишет да. Баары эле жакшы, баары эле жагат, ошол эле кичине ашыкча терим жакпайт же ошондой бир кичинекей бир морщинкам жакпайт деп ошол моментте эле бизге кайрылыңыздар. Бул мындай моралдуу, психологик жактан даяр болуп келиңиздер бизге. Ошо өзүңүздөр сүйгүлө, жок дегенде бир консультация келип койсоңуздар болот. Биз деле мындай ала калып эле жасабайбыз. Ал жерден да биз туура
жолдорду көрсөтөбүз, туура консультация беребиз, керекпи, керек эмеспи. Ошо баарыңарды күтөбүз. Ким керек болсо консультация келиңиздер Green Clinic. Бизге чоң ыраазычылык, таңертең келип бизге кызыктуу маек куруп бергениңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Экинчи коногубуз бар. Андыктан сен алыстабай туруңуздар.